Kömürdü tepemeden kazıp yelge berip atar, satıp jatar şul. Çakbatır adamdan attı. Ең суығы биыл 12-19 градус болды. Мұрын 32 градус, 32-27 градус болады. Buğday, arpa, çöp, şulardı қышқа қамсықлау, себебі бізде қыш ор түшеді. Брендке айланған чоңалай картошкасынын ең көп бөлігі Чаг айылында өстіріледі. Bunu kar çiğdede anaşı Darot'tan kegen yolun bardığı atıp yol kar basıp kalat edi. Bizde бар жоқ şu turizmге шарт бар да, біздің тоолорубуз, сууларыбыз, колдо жасаган буюмдарыбыз, тамак ашыбыз. Обязательно шамал айдап кетеді бардығын. Бізде шамал болбосо ушул жакка жая берип, ошко жаабай коет да. Көбүнчө испарсеттен алат асалды. Эмгекчил калк бийик тоолуу шартта ак бал өндүрөт. Азыр дүйнө издеген, дүйнө еңсеген ак бал ушу биздин Чоңалай районунда өндүрүлүп атат, испарсеттен алынган. Иш барбы деп азыркы 23-24төн бери аябай күнүгө айылдардан келип бизге. Анан кийин ушул элдин түрү ошол жерде жашап калышыга ата бабалардан калган баягы очокту муздатпай деп ушул жерде отурабыз, биз чалдар аксагалда бизде отурабыз. Мен айылым бүгін Чоңалайдын Чаг айылында. Айыл Ош облусунан 300 км аралыкта, деңиз деңгээлинен 2640 метр бийиктикте, сымык биз 4 саат дээрлик жол жүрүп келдик. Айыл тоолуу болгондуктан дайыма ушундай шамал жүрүп турат. Азыр жергиликтер айтып атышат, бул шамал эң аз мезгил экен да. Элдик каналдын эфиринде менин айылым программасы. Бүгүн биз Чагдын жашоосун чагылдырып беребиз. Кеттик. Айланасын тоолору курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Жайында Чагдын көчөлөрү ушундай жымжырт. Алдыңан бирин серим гана адам кезикпесе, айыл тургундарынын басымдуусу жайлоодо. Чагда картошка чабык башталды. Баса, толук элдин негизги кирешеси дал ушул картошка менен. Андыктан өсүмдүктүн бул түрүн айылдыктар гектарлап эгишет. Түшүмдү мол болуусунун бирден бир себеби жер кыртышынын табигый минералдарга бай болуусу. Айрым тургундар техника иштетсе, кээ бирлери кетмен кармап, кол күчү менен өстүрүшөт. Çapqalın sebep her bir karışkanın tüyünü yumuşatабыз. Sebep tüşüm жақсы болады. Manda ota çöplerin çap, tagini yumuşatıp jandarini. Mana shunday qilib emgektinemiz. Bizde bir kartoshka, anan çarba. Şu kartoshka menen tirikchilik qilamiz. Qachon satqa chiqadi? Bu sentyabr, oktyabrlarda satışa çıkart, pişip. 60 günde pişat, 60-90 günde pişat turganı var, 60 günde pişat turganı var. Bunu жүктеп, Oşqa barıp satırlar, je bolsa Oş'tan aluvchilar kelip alat. Özleri zakaz berip. Arpa, buğday. Oşular menin emektinemiz. Şulardı kışqa kamsıqlabız, себеби bizde kış оор түшөт. 6 ay, 7 ay kış болады. Şunun emgektinemiz.
Пешіне терюзмін. Бұл жерден фронттан қанша картошка аласыз? Қанша көлемде? Білбеймін, аяғына Алла біледі. Бәі түшімді күздесетпейіз. Дәл осындай егес пе? Жылда көбекшеден бұл үшін азайтып қойғам. Себеп бардығы оттан бәі ұядан шығып кететкен үйде ешкім жоқ. Өзімнен башқа, бұла шығымнан башқа. Өзіме шул 10 сотық жер жетеді. Бір күн қанша қойдасыз? Bir günde мен şunu bugün kütümde жооп сурап келдим иштен азыр. Брендке айланган чоңалай картошкасынын эң көп бөлүгү чак айылында өстүрүлөт. Жергиликтүүлөр аны сактоону да мыкты өздөштүрүшкөн. Күзүндө жыйналган түшүм ушул уникалдуу кампаларда сакталат. Байкалгандай, мындай кампаларды ар бир үйдөн кезиктиресиң. Мал кармайсыздар? Мал кармайбыз, мал азыр талаага кетти, койчуларга. Биз койчуларга беребиз көбүнчө. Майда малыбызды койчу алып кетет, уйларыбызды койчу алып кетет. Оларға бергенден кейін өзіміз мындай дыйканчылык кылып, күзде олардан бөлүп алабыз. Чактын кышы оор болса керек, Чоңайда өзү кыш оор түшөт. Быйыл гана кыш жеңил түштү. Эң суугу быйыл 12-19 градус болду. Мурун 32 градус, 32-27 градус болотты. Быйыл кар деле түшкөн жок, суук деле чейин болгон жок. Быйыл аябай жакшы болду. Жазы да жакшы болуп атат. Азыр жазы кылса 2 күн тийсе жамгыр жаап жатат, аябай жакшы. Түшүмдөрү жакшы болсун деп ошого ниеттенип иштеп жатабыз, еңбектен. Шамал көп болот экен, негизи эле көп болобу же бүгүн эле ушундай болуп атабы? Жок, биздин шамал постоянно, шамал болбосо бизде кар басып калат. Муну илгергилер айтканда алтын күрөк деп. Кышта шамал айдап кетип, башка жакка кар жаадырат. Бизде эгерде шамал болбосо, бизде бийиктиги деңиз деңгээлинен 2000 канча 2300 бекен 2600 бекен деңиз деңгээлинен бийикте турат дагы кар басып калат. Ошол үчүн бизде алтын күрөктө илгергилер чалдар неме айткан эмес да. Обязательно шамал айдап кетет бардыгын. Bizde şamal bulmuşsa şu yakala jaya verip boşka java koyup da. Demek daima ele şamal bolup turат. Bolup turat. Bizde salkın bolup turat aybay, salkın ola. Акыркы мезгилде айыл тургундары Киреше булагын чарба аркылуу көбөйтө башташты. Алардын бири жаңы багыт катары саналган бала арычылык. Эмгекчил калк бийик тоолуу шартта ак бал өндүрөт. Бул арынын пародасы бакфаст. Арынын майда көзгө көрүнбөгөн түйшүктөрү бар. Мында ары 3-кө бөлүнөт, жумушчу ары, эне ары, анан эркек ары болуп. Анан асал топтоочу арынын кызматы төлкө жумушчу арылардын кызматы асалап келет. Эне ары төлкө тукумдуулукка иштеп берет. Мында да өзүнүн иш өткөк оорулары бар, ошолорду дарылап турабыз. Бизде жазындасы Bizde көбүнчө испарсеттен алат асалды. Анан кышындасы күздө жакшы тамагын берип, алып коебуз, ошол бойдон кыштан чыгат. Катаал климаттагы бул айылга түйшүгү оор бала арчылыкты алып келүү оңой болгон эмес. 5 жыл мурун эле ары кармап бал өндүрүү бул чөлкөмдө эч бир жашоочунун оюна да келбесе керек эле. Кирешесине жараша түйшүгү да арбын болгон бул ишкерликти айылга алгачкы болуп Абдымалик Аликбеков алып келген. Ушулардан өндүрүлгөн балды биз ковидке чейин Японияга, Кытайга экспорттодук. Өткөн жылы Катар өлкөсүнө 6,5 тонна ошол ак балыбыздан экспорттодук. Быйыл да Кудай буйрса эртең август-сентябрь айында быйылкы түшүмүздү контракт түзөбүз деген ойдобуз. Биздин айылда ушул жаштар бар.
38-35 жашка чейинги аялдардан бар. Кооперативибизде мүчө ошо бал өндүргөндөрдөн. İşlerimiz жаман эмес, жакшы. Жалпы кооперативибизде 26 мүчөбүз бар. Ошол азыр мына жерде биз Мурзахан Жамалдин деген менин инимдин пасекасында турабыз. Мына ары деген мына рамка. Мына рамкада мына жумуш жары деп коет. Жумуш жары. Мына азыр жогору жагында асал топтой баштады. Ушул буюрса июль айларында, июль айынын 5-10-дорунда биринчи качкабызды асал алышыбызды баштайбыз. Бренд десек болобу? Бренд десек болот. Бизге ошол Баялай программасы иште берген Датка деген бренд бар. Ошол Датка деген бренд менен иш алып барып атабыз. Буюрса, ошо Чоңалай балы, Эспарсеттин ак балы, ат башынын балы сыяктуу эле биз дагы дүйнө таанып баштады азыр. Жогоруда айтып өткөндөй Японияга өткөрдүк, Кытайга өткөрдүк, Катарга өткөрдүк. Быйыл да ошол араб өлкөлөрүнөн келип контрактка чыгуусу күтүлүүдө. Конечно, биринчи алып келгенде бизде баягы аарчылыктанча билбейт болчук. Баялай программасы менен иштештик, Арис уюм менен иштештик. Өткөн жылы кайтарымсыз $80,000 грант тутту. Ушул мал корпустуу яшиктер деп коет. Мына ушул яшиктерди ошондон неме кылдык. Анан эми азыр баардыгы өзүңүздөргө маалым. Википедия бар, Google бар, YouTube бар, ошолордон да жардам алдык. Чак айылын шамалдын мекени десе болот. Жергиликтүүлөр баса белгилегендей, айылда салкын жел токтобойт. Кышы оор болуп, дээрлик 6 айга чейин созулат. Чак Чоңлай районунун борбору Дароот коргондон анча алыс эмес жерде жайгашып, түз өрөөндөн орун алган айыл. Айыл четинен айтылуу Көк суу дарыясы агып өтөт. 3000ге жакын калк жашап, дыйканчылык, малчылык менен алектенишет. Негизи мына балтырган деп мына жерден шамал жатпайт. Шамал жатпайт мына. Жазям күпәйке менен мында ушунда суу сугарганда күпәйке менен жүрө берет. Кар оор. Кар оор түшөт. Бизде 1-3 жылдан бери кар түшпөй калды. Кар түшпөй мааниси муну кар түшөт эде. Ана ошо Дарооттан келген жолдун бардыга жол кар басып калат эде. Көчкү. Ана Көк суу деп коет, дарыя өтөт эме улуу, катык. Биз көрсөтүүнүн башында белгилеген жайлоо ушул. Жай турмушта күн кечирип жаткан чактыктар мал, кой, жылкы дагы кармашат. Кыргыз боз үйүн аздектеп тигип, келген коногуна дастаркон жайып, кымызын сунуп, меймандостугун көрсөтүшөт. Мындагы тиричиликти көрүү эзелки кыргыз турмушуна сүңгүп киргендей болосуң. Анткени кыдырата тигилген кийиз үйлөр, небересин бешикке салып, алдей айткан чоң эне. Жаштарга кеп кеңешин айткан ак сакалдуу чоң аталар бар. Жумоктогудай кооз жайлоону жайлап жаткан 77 жаштагы Рахман ата айыл тарыхына токтолуп, өткөн кеткенден кеп салды.
Бул Чоңалайдагы Чак деген айыл өтө илгерки көне тарыхта калган айыл экен. Чоңалайдын ушу жаралышы, Чоңалайга элдин келиши тарыхта деле жазылган. Ушул алыскы эмелерден келип, Каратейинден келген жерлер бар, анан кийин Өзгөн тараптан, Анжан тараптан келген кыргыздар отурушкан. Биринчи келип Чак Батыр деп коет экен, ушу Чакта кайтыш болгон экен, ушу Чак Батыр. Чак Батыр кайтыш болгондон кийин ушу элге отурупташып, азыр Чоңалайга келген элдин бардыгы биринчи кезекте кайсы жерге барса дагы ыңгайлуу өтөктөрдү өтөктөп койгон, илгерки мындай коктулардын ичине жайшоого ыңгайлуу жерлерди, ошол өтөктөрдү биринчи ээлеп, суу агып түшкөн жерлерди, сулуу жерлерди, тегиз жерлерди ушундай ээлешкенде ошондо биздин бабабыз Чак Батыр келип ушул көк суунун ичине ээлеп калган экен. Азыр бул жерде эки уруу, мына основной мына Жаштылык айылы бар, анан биздин Чак айылы бар. Чак айылында тейиттер жашайт, Жаштылыкта тейиттер. Ушу эң чоң Чоңалайдагы уруулардын бири Тейит. Тейит, Найман, Кыпчак. Основной Кыдырша деген уруулар бар. Ошол Тейит урууларынан болобуз биз. Анан негизи дыйканчылык мурда кичине үрөөнчүлүк деген болгон эмес. Дыйканчылыктан ушул күнүмдүк жей турган тамагы гана иштеген эл. Кичине кош айдашкан, ат менен, өгүз менен кош айдап, ошол менен тиричилик кылышкан. Анан Совет доору келгенден кийин, анан кийин жаңы заманга кандай эл кошулган болсо, биздин элибиз ошондой эле жолдорду басып өттү. Картошканы сактайсыздарбы? Картошканы сактайбыз. Картошканы сактайбыз. Картошка өтө бизде эң баалуу товар картошка эле да. Картошканы да кийинки убактарда расходу көбөйүп, элдин чөнтөгүгө зыян көбүрөөк келип атат. Жергиликтүүлөр үйлөрүнө нукура, колдо жасалган шырдак салышат. Кийимдеринде кыргыз оюулары түшүрүлүп, шөкөттөлгөн. Мунун баарын үй кожойкелери чогулуп, жөн тытып, жебийирип тигишет. Чоңалайдан чыккан чеберлер тобунан өндүрүлүп башталган бул кол эмгектер учурда өлкөнүн бардык аймагына кулачын жайып, алыскы өлкөлөргө чейин экспорттолот. Кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген атайын долбоор жазылып, уус чеберлерди бир чөйрөгө топтогон. Биз ушу 2018-2017-ден бери иштеп келиштабыз. Ага чейин биз үйдө эле ушу энелерибиздин менен кошо эле таар кылып, килем жасап иштечүбүз. Анан ушул иш баштап ушуга келгенден бери биз мындай кол өнөрчүлүккө мындай азыркы заманбап эмелер менен да кошо иштеп, бизди баялай колдоп, ушуга чейин сабактарын окудук, выставкаларга барып бизди жакшы колдоп келиштат. Анан биз таарды мындай жөн эле жерге салат деп эле жүргөнбүз. Мурда азыр эми мындай кыркса болот деп сумка жасап, ошол мына өзүбүздүн натуральный койлордун жүнү, ушуну ийирип, чыйратып, жытын кетирип, ушулардан баштап ошо баялайдын неме окуулары менен аны кожа косса болот экен деп буларды коштук. Өзүбүз да ушул эме киргенден кийин ушундай жасасак болот экен деп аябай сүйүнүп, ушул кол өнөрчүлүк деле бизге аябай жагат. Ушул кесип мен бала чагымдан бери башка эме жумуш жок, ушул менен эме үйүбүзгө киреше алып келип жатабыз. Бизге азыр 2024-кө чейин 300-400 аял иштейт. Жалпы Чоңалай району боюнча келип иштейттер. Кыштактардан ар бир лидерлери бар, өздөрүнүн. Ошолор менен иштейбиз. Бардык ар кимисинин ар түрдүү кол өнөрчүлүктөрү бар, идеялары бар. Анан көбүнчө ушу бизге чоң неме дизайнерлер келип бизге кийим тиккенди, сумкага таар кошконду ошо дизайнерлерден окудук. Биз көбүнчө натуральный жүндү иштеттик. Анан сумкага мындай заманбап деп Бишкектен, немеден товарларыбызды ошол баялайдын эмелери менен ушуларды эме ушул жактан алдырып бизге
атайын бизди ошо колдогон балдар алып келип берип жаткан. Эми азыркы 24-төн бери биз өзүнчө болуп өзүбүзгө койду кыскасы ишти алып кеткиле эми өзүңөрдү өзүңөр эме кыгыла деп. Өзүңүздөргө койгондон кийин иш кандай жүрөт? Өзүбүзгө койгондон кийин иш дагы жакшы. Биз онун бери биз өзүбүз 2 жолу эмеге чыктык, выставкага чыктык. Жакшы. Мурда биз эми булар бизди таштап атса кандай болот деген ой болду. Мен швеяны жакшы деген, мен тарды жакшы согом деп күндөн күнгө бизге кошулуп атат. Себеби азыр эми бизге жаңдай эмеси менен бизге жаңдай эме зданиябыз түшүп аткан болсо деп күтүп отурабыз. Мына кийимдерди буларды көргөндөн кийин өзүбүздүн айылдагылар кызыгып атат. Мурда эми Россия, чет Германия ошолордун заказдарын тигип, шоперлерди жайызет ушуларга сатып ошолордун заказдарын аткарып жаттык. Анан Мироносду жакшы иштетип атабыз. Мына ушулар Миронос. Мындай кылы чыкпаган. Ушуларды кийимге, таарга, сумкаларга ушуларды кошуп атабыз. Бизде бар жок, ушу туризмге шартыбыз бар да, биздин тоолорубуз, сууларыбыз, колдо жасаган буюмдарыбыз, тамак ашыбыз бар жок бизге шартыбызда туура келет. Анан албетте чоңолайды жапайы форель же болбосо жилиңгир балыгысыз элестетүүгө болбойт. Райондун башка айылдарындагыдай эле чакта дагы бул чарба мыкты өнүккөн. Мындагы балык фермасы аймакты булак суусунда багылган форель менен камсыздап, эс алуусуна да шарт жараткан. Бул көрмөлөрдү негизи 2012-жылы ошол атам бар убагында эми ушул катарда эми Союздан бери өскөндай аккан суу бар болчу да, булак суучу. Ошол жерден анан каздырып койгон кийин 2012-жылы неме болгон? Жер титирөө болду го чоңолайда. Ошол мезгилде ачылып кеткен бул. Кийин анан 2018-жылы кайра ишке баштап, ушу булак сууларды буякта көп эле булак суучу. Ушуларды топтоштуруп бир чоң көлмө жасадык да. Кийин чоң көлмөдөн кичине пруттарды жасадык, моундай кичинекей. Аны эми радужный форельдерди аяка багабыз. Бул жагга местный форельдерди уштуруп койгонбуз. Азыркы учурда эми алып атат, кайрымак менен жакшы чоңоюп калды. Чоңолайдын өзүнүн местный форели, кызыл точка. Ал эми азыркы багып аткан форелибиз, ал радужный форель болуп калат да. Чоңу бул 8 килограммга чейин жетет экен негизи. Тым койсочу. Ал эми азыр эми утуру баягыдай сатылып 2-3 килограмм бар да чоңдору. Биякта бакмалар бар, 2ден 3-4кө чейин чоңоюп атат. Ошол. Бул эми азыр табигый болуп калыптыр да, бирок дагы деле жем бересиңерби же өзүнүз балыр же? Бул эми өзүнүн ичинде немеси бар да, жемич полный балыктынчы. Жанагы эми курт кумурска, балыр, бул балык деле мисалы үчүн как адам сыяктуу эле чөп жейт, биз деле жана жер жемиш жеген сыяктуу да, анан эт жейт, могу ичинде баягы кыскасы чоңолайчыл тилде айтканда арамчабак деп коет да, ошол буларга жем болуп турат, азык болуп. Эми кышында салып турабыз. Кышында сен бул балыктар, форельдер моундай суунун бетине чыкпайт, чейиндерине кирип жатып алат, икра таштап бүткөндөн кийинчи. А бул бакмалар жашай берет жем жепчи. Ошол. Балык каяка сатылат? Көбүнчө айылдашсыздар болсо. Эми ушул Чоңолай районуга эле сатылып атат. Биз эми Каракөл Ташкөмүрдөн алып келебиз, радужныйны, бакманы. Эми бул успейт этпейт негизи. Эми баягы адам көпчүлүк экен, адамдар азыр балык жеп үйрөндү. Ошон үчүн элге жеткирип берип атабыз. Азыр эми буга эмне жем чачып атасыз? Корум өзүнүн жеми болот. Моундай болгончу. Бул эми Бишкектен алдырып атабыз азыр. Күнүнө канча жолу чачасыз? Күнүнө 2 мал чачам. Эртең менен анан кечинде чачып атам. Мындан сырткары балыктар эмне жейт өзү? Балык эми курт кумурска өзүнүн тамак ашы, мына табигыйчы. Анан көбүнчөсү өзүнүн жемин жейт. Эми кээде түнү болуп калат, адамдар түнү келип калган учурда кайрымакка чыкпай калганда тор менен алып берем.
накидке менен. Эми торго чыкканда бир 20-10 чакты чыгат, ошонун адамдарга жакканын алып берем да. Могусу кичинески жагат, же болбосо чоңу жагат, ошону карап алып берем да клиенттергечи. Мынакей айылдын жөнөкөй эле тургуну адамдарга мынтип балык менен гана сыйлабастан балык кармоону дагы үйрөтүп жатыптыр. Чынында керемет, э? Ооба. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн сиздер Чоңлай жергесинин Чак айылынын жашоосун көрдүңүздөр. Эгерде сиз дагы айылыңызды биздин каналдан чагылдыргыңыз келсе, төмөндөгү WhatsApp номерлерге байланышыңыз. Ооба, балким кийинки айыл сиздин айылыңызга барып калаттырбыз. Кийинки Мен айылым программасы Каракулжа жергесинен көрүшкөнчө. О, түшүп калды. Түштү. Кайда жүрсөм эстен чыкпаган.